Өлкө мандатылган соңку кылмыш кырсык окуялар менен эфирде Искуар көрсөтүүсү сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу. Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы менен биздин чыгармачыл топтун биргелешкен иш алып баруусунда шаар ичинде бир катар одоно эреже бузган айдоочулар, ошону менен бирге мас акыбалында унаа башкаргандар кармалган. Окуянын чоо жайы кийинки тасмада. Ош шаарынын Бешкөпүрө көчөсүнөн чакыруу келип түшүп, анда аймактык тескөөчүлөр мас абалында унаа башкарып бараткан айдоочуну кармап алганы айтылган. Аталган дареке барган учурда төмөнкү көрүнүшкө күбө болдук. Аймактык тескөөчүлөр жеке менчик автоунаасы менен бара жаткан учурда жол эрежесин бузуп, башка айдоочуларга тоскоолдук жаратып бараткан бул автоунааны көрүп токтотууга аракет жасашкан. Айдоочу кайрадан ылдамдыгын ашырып, айдап кетип калууга далалат кылган. Бирок алдыдагы автоунаалар жолун тосуп калып, токтоого мажбур болгон. Андан кийин инспекторлорду чакырышкан. Айдоочунун мас экенин тастыкташ үчүн мыйзамга ылайык наркологияга алып жөнөштү. Машина хозяин билет как делать. Хозяин? Yapmasın var. Şunu zak var. Хорошо? Zak. Ya bu tutarına şey kaldı. Ana şey ne? Al. Rapattan var. Машина хозяинаны келет. Siz pasportunuz Меникине башка машина. Праваңыз бар беле негизи? Бар. Заказать барган. Не, пиво ичип алай деп жүрөсүз. За рулем отурган болбойт да, билесизби? Азыр машинаңызды штраф сайына коебуз. Документтерин алып келесиз. Мыйзам талаптарына башыңыз. Макулбу? Başta otur. Mağa ne var? Ona qarab otur. Özüň maşinaga otur. Ona Allah. Otur ekin. Damylar sap tur. Otur canım. Текшерүүдөн айдоочу спирттик ичимдик ичкенин моюндап, нарколог тарабынан ага мас деген аныктама берилди. Сүрөтү жок паспортуңуздун. Сани айтамчы. Фамилияңыз? Банчбек. İçtin mi? Acil. İçtin mi? Кичине шампан ичтим. Şampan. Kaça? Атыңыз? Нурбек. Число, месяц, год рождения. 1994. Полностью. 20.03.94. 20.03. Bile çıkart. 94, да? Как үйленіп жатқанда бірінші жолы ушундай камера тартқан. Ага. Мен тергөөчүлөрмөн эчтеке турушкан жокмун. Мен макул чакыр гаймен базакон башием жашнакай дедим. Жанды балдар менен өстүрүп ызылдаштым. Жанды эколон футболкасына кийди, жанагада сотрудничий кийим. Жакылашып тартып. Бастырбайсың үчөөңдү. Не причина? Мас келемес. Мен совсем жашнакай законго башып токтоп берди. Жок, мен анда эчтеке болмочу. Мен ишин ошол жерге токтоп турган өстөргө. Жерден салмаган ичип айдабаш керек. Мен аларга эчтеке кылган жокмун. Жок, сен алар менен ичип жаралап айдабаш керек. Bançbek oğlu he? Ölüp oturбашың керек. Norbek.
Şoför ismini götürüp turup aladı özüm götürüp turup canım artman gelişti. Prosta артынан машинаны Просто күнөң эмне ичип алып айдагандык. Иә. Ичип алып за рулем отурганда күнөөң ошо болот да. Так кетем жок. Келгенде уже поздно да. Так меткен элестеп машина. Соңында айдоочуга карата административдик протокол толтурулуп, автоунаасы айып короосуна киргизилди. Ал эми бул автоунааны Монуев көчөсүндө токтотушкан. Текшерүү учурунда айдоочунун айдоочулук көйлүгү жана автоунаага таандык болгон документтери жок болуп чыккан. Farası. Tek çıkar mı? Başka rahat kalalım. Başka dokument var mı? Аны сурап жаткан учурда айдоочунун оозунан спирттик ичимдиктин жыты келип, мас абалда унаа башкарган деген шек менен наркологияга алып барышты. Tekşerүүдөн соң айдоочунун спирттик ичимдик ичкени тастыкталды. Tekşirip koyuyoruz. Nerede? Çok. Çıkarayım mı? Bile çıkardım. Katım. İyi de Türk bir minut Türk ve hiç şey. Türk bağımıyla işte. Nerede? Görüşmeleri mi? Hı. Gidiyorum. Пробуем. Проба положение берет. Красный свет уже, розовый свет. Özgürlüğü. Положение. Şimdi alkol var. O zaman iki tane var. İşteydi. Bir var. Çok o. Saat 12'de içkemizde. İçine piyo. Düştü. İşte. Андан кийин гана бул айдоочуга да мыйзам чегинде чара көрүлүп, унаасы айып короосуна киргизилип, өзүнө карата административдик протокол толтурулду. Бул айдоочу бир багыттуу Курман-Жандытка көчөсү аркылуу карама-каршы багытта айдап баратып токтотулду. Текшерген учурда бул кишиде айдоочулук көйлүк жок экени аныкталды. Aka bolan yüzden keçirip koyun aka. Bana ver geldi Şerif. İçmedin mi? Yok aka. Bu yoqqa nega salgıydınız? O apteka keluvdim aka. Ya 105 etti. Bu aka keçirip koyun aka bolan yüzden aka.
Aka bir safar, aka bir safar, aka. Aka kechirib qo'ying, aka bola. Ha? Nima deysiz? Narkaskiga bering. Andan soң avtounası ayıp korosuna qaray bağıt aldı. Buna başta yürübegen yoqqa ayda oldi, deng. Aşı ichida tosdim. Mana bu bola shaharga chiqmagan, tolaga borgan, tolada ish qiladi, Mana keladi. dokumenti yo'q bo'ldi. O'sha dokumenti yo'q Otasi bo'ldi. ishlatmaydigan mashinani bu kech paytda Suqarayan borgan uchun shaftollarga kishi Oldu. Ayda ko'limizda avtounasi dokumentlar ko'rasiz. Tushundingizmi? Ko'rish kerakda sizga bormi, yo'qmi? Sizni mashinadan temol ertaga umuman bo'lib qolsa, bizga chatoq bo'ladi. Yo'q, aytadi. Yo'q, pravo, shimol bermaydi. Otasi prava bermaydi, zreniyasi pastmi? Prava Otasi yo'qmi? prava bermaydi. Prava yo'qmi? Prava bermaydi otasi birinchidan. Ikkinchidan bu bolaga mashina bermaydi. Uchinchidan velosipedda borib velosipedda kelasan dedi shu bolaga. Nega ana berib qo'ydi buni? Bu bolani hozir bolasi, meni ikkinchi turmushimni, buni birinchi xotinimning bolasi meni qo'limda. Sudurga bo'lib qo'ygancha men srochni chaqirdim. Bu bolani mashinasi hali tolaga yaqinmi? Mahalla ichida-da. Borligi uchun boqqa tushib chiq deb berdi. Zreniya past, o, zreniya past. Srochni chaqirganim uchun men bilmayman endi birovni bolasi. Bor o'zi pravaga. Ashunga Mendan o'tdi, aka, uzr. Shoftor olib kelib aka. Oqsoqol telefon aytsa. So'ngunda bu kishiga da administrativlik protokol to'ldirilib, ayıp pul salındı. Bishkek shahardық mэриясы жана биздин чыгармачылык топтун биргелешкен иш алып баруусунда шаар ичинде бир катар карантин эрежелерин сактабаган эс алуучу жайлар аныкталган. Окуя кийинирээк кийинки тасмада. Все, закрылись. Байки, вот, да, я понял. Вот они уже уходят. Заказы не принимаем, новых заказов нету. Мы везде свет выключили, их только ждем, когда они выйдут. Вот, понимаете, да, норма. Все, я понял. Нет, ну мы говорим, они не слышат нас. Ну, в следующий раз мы будем знать. А так в 10 ровно байки закрываемся. Дальше мы не работаем. Вот везде свет выключили. И сейчас только вот просто ждем, да? Один стол. 3 августта Бишкек шаарындагы соода борборлордун, тамактануучу жайлардын жана коомдук транспорттун иш убактысы узартылган. Тамактануучу жайларга 7:00дон 22:00го чейин иштөөгө уруксат берилгенине карабай, ишин улантып жаткан тамактануучу жайларга Бишкек шаарынын мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясы менен рейд уюштурулду. Я как бы силой не могу, я сейчас собиралась ДБР вызвать. Я говорила, что наряд вызвала, поэтому они вот ушли сразу. А остальные... Свет выключили, сразу же выключили. Рейд учурунда эрежеге баш ийбей, кардарларды тейлеп жаткан кафе, ресторандарга эскертүү берилип, ал эми буга чейин эскертүү алгандарга 3000 сом өлчөмүндөгү айып пул салынды. Gömleği içine kapalı otasınız. Abi size tartışırız gerektir. Açınız paket. Yok, nege durup durabız? Nege siz saat 10'da çeyin olsun. Nege cevap almak için işte. Biz 12 dakika. 12 dakika. Sizlere 12'ye çeyin. Gömleği yok. Bizde ne tartışın otasınlar. Annege git. Canlı müzik olup kalıyor. İşte parçası. Önce neyse dönen saat 12'ye çeyin efendim. 12 mi? 10'da çeyin. 12 daha kol 12'ye çeyin. Olmama kançok ketip paket. Ve уже жарым жыл болды. 12 емес 10'ga çeyin oldu. Жарым жыл болды. Geçe жақындап текшерген saat 12'ye çeyin ешқашан болған емес, байке 10'ga çeyin oldu. Бұл үшін музыканы қойып алып, билеп жашайсыздар. Ошолорда. Қана ошолор? Жоқ, азыр музыканы өчүн эмелер отурушат эле го. Жоқ кен. Oturuşat. Басынсам да тартпайлы.
Амалкөйлүк кылып, ичинен бекитип алып, ишин улантып жаткан Кызыл Аскер аймагындагы Ордо эс алуу жайы мэриядан барган кызматкерлерди жана чыгармачыл топту бир топко чейин киргизбей убара кылды. Белгилей кетсек, аталган эс алуу жайына буга чейин 2 жолу эскертүү берилген. Можно не снимать? Вообще-то это наше право. Наша работа, Ну и что? Вы не имеете... Патрульныйлар келген. Бирок эме деп ага деген информация берди, что мушташ болду. Биз эч кандай ушундай эле болчу да. Бирөө звонить этип туруп мушташ болду. Биз мушташ боюнча келген. негизи жапкыла дегенбиз, сиздерди иштебегиле деген го ошондон кийин. Ошондон кийин 12ге чейин дегенде эч ким чыкпаппыз да. 12 деп эле, сол 12де ушу жабылат экенбиз деп аны ушу 12ге чейин болбой калганда көп болдучу. 5-6 ай болду. Буга чейин 8ге чейин деди. Андан кийин 2 саат кошуп туруп, андан кийин эмеси биз деген вообще-то күндүз эч ким жок болот. Ачык турабыз да. Кафе, ресторандар, точки, спектакль ежедневно 10-дан 20-га чейин 8ге чейин берип атабы, э? Onu деп, ушу сиздерди баягыда деле келгенде ушу кагаздар көрсөтүшүп, эметишти болмокта. Анан кийин ошол кезде дагы 5-6 столик бар болчу да. Алар бүт полный качып кетип атпай жана камерадан коркупчу. Счеттор төлөнбөй, наоборот, РУВДлар бизге эме жазбайсыңар жалование за то, что эме төлөнбөй кетти счеттор деп анан. Эми силер бизге эметпесеңер эми уят депчи, биз кантип эми силерден дооламак эле просто айтып түшүндүрүп кирсеңер болмок, ишти жаап алыпчы, биз да жаап алмакпыз да, ичинен сүйлөшмөкпүз да. Эшти тапырды эле ачып келишти, клиенттерибиз кетип калды. Счетторду албай эле тигилер менен сүйлөшүп отуруп калдык. Ошондо байкеде кагаздар көрсөтүп, түшүндүрүп эметсе биз деле айтмакпыз да. негизи көп эле болду, сайрап айтып аткандачы, саат 10га чейин дегенинечи. Кафе иштеткени менен 12де эле элдерден мен мисалы үчүн биякта отурам да. Канчадан канчага эмекен тиги бу деп 12 ушундай ошондойбу деп эле. 12 болсо эмнеге эшикти жабабыздар? Эшикти жабып эле, потому что 12ден кайра клиент кирбесин дейсиң да. Уже тигилер болду, все болду. Алардын счетун эметесиң, кетиресиң. Андан соң Тыныстанов, Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Жираф, Белаш, Авеню тамактануучу жайларына бардык. Посмотрите, да? Когда они вызошли... Позвольте, я выгляну, да? Я близко даже покажу. Санитарная экологическая инспекция, старший инспектор мало. Турбай койгон, бул следдин ишиңер, түшүнүп атасыңар, да, следующий атасыңар. Ошондуктан сиз вообще негизи бияка эч ким экспешиңиз керек болчу. 22:00 ичинде да биякта да бир да стол калбай, бир да стул калбай эч ким жок болуш керек болчу. Биз кирген учурда сиздин ичинде клиент отурат, күтүп заказ. Туурабы? Потому что ровно до 8 закрылись, она попросила, вот, потом они ждали. Потому что вы же сами видели, как никого не было. Я вас же предупреждал, я же вам говорил, что 22:00, еще раз повторяю, что не должно быть никого. Өзүңүздөр тасмадан көрүп тургандай эле аталган эс алуучу жайлар иштеп жатышат. Жогорудагы тамактануучу жайлардын баарына протокол түзүлүп, 3 000 сомдон 13 000 сомго чейин айып пул салынды. 6, 94, 47. Алло. Текшерүүнүн соңунда сезон эс алуу жайына бардык. Ал жерде администратору бир топко чейин протокол түздүрбөй кармады. Буга чейин бул эс алуу жайына мэрия тарабынан 2 жолу эскертүү берилген. Бирок эскертүүнү эске албай эле иштеп жатышкан. Камеранын жардамы мененби Айтор көптөн кийин протокол түзүүгө макул болду. Акыркы маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны кыскарууда. Бирок жакынкы күндөрү толук жеңип чыгабыз деген кепилдик жок. Андыктан Саламаттык сактоо министрлиги бийлик өкүлдөрү коюлган талапты так аткарууга чакырат. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзүнүн ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу болдум. Коштошоор алдында кырсыктан сак, кылмыштан оолак болуп, жай турмушта жашаңыздар демекчимин.